жеке баракчабызга жүктөп калбадыкпы. Ошол жакта сен айтмакчы ошо Ибрагим Жунусов деген билдирүүлөр келип атат. Мен деле окудум. Урматтуу теле көрүүчүм, 5-калды Акчөмөк программасын көрүп жатасыз. Түз эфирдебиз биз. Атажан Шабдан Гүлжигитов студиясынын экинчи меймандары бар. Бүгүн сиздерге биз музыкалык аспап менен жандуу үндө жагымдуу урлар тартуулайбыз. Студиябыздын меймандарына кызыккан сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312, түз байланыш номеру, ошол менен бирге 0995-20-20-81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү аркылуу өзүңүздүн пикириңизди узатсаңыз болот. Студиябыздын меймандары ырчы, аткаруучу, азыркы тили менен айтканда тамада алып баруучу Данияр Турусбеков жана музыкалык аспапта Ямахада кол ойноткон агабыз Мухтар Жалилов бүгүн бизде мейманда. Туман кечиңиздер менен кош келиптирсиздер. Ямаха менен бир саламдашып койбойсузбу? Урматтуу теле көрүүчүм, дал ушундай ыргакта биз сиздерге жагымдуу маанай тартуулайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө жалпыңыздарды биздин катарга чакырабыз. Кызыккан сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо төмөндө турган WhatsApp номерларга калтырыңыз. Жандуу үндө 5-канал түз эфирде Акчөмөк программасынын аркагында жакшы ырларды ырдайбыз. Кош келиптирсиздер. Маанай жакшы. Данияр ака, ушул сиздин акыркы учурларда акыркы деп айтпайлы, азыркы учурларда деп айталычы. Азыркы учурда жаңырларды ошол менен бирге эле чыгармачылыкка бир көбүрөөк басым жасап атасыз да. Бул эмнеден кабар берет? Эми мындай да Шабдан. Баягы колуңан келген жумуш негизи ушул экен да. Мен негизи баягы чыгармачылыктан алабыз. Бул ошол баягы мектепти бүткөндөн 20 жылдан бери эле ушул чыгармачылыкта келатам. Анан негизи эле сахнага чыгайын деген деле ой жок болчу. Сен билесиң да, тойдо, кафеде, кафе-ресторандарда да анан замандын агымы менен алды карай жылыш керек экен. Өсүш керек экен. Чыгармачылык адам болгондон башка нерсе колдон келбегенден кийин аракет кылыш керек. Башка нерсе колдон келбегенден кийин. Негизи. Мухтар ака, сизде эмне жаңылык? Эмне кылып атасыз? Клавиша ордунда, Ямаха ордунда. Аллага шүгүр. Ден соолук жакшы. Ошо инилериме ойноп берип, ушуларды кубандырсам, булар кубанса мен да кошо кубанам. Баары сонун. Ай. Анда азыр көрөрмандар үчүн жандуу үн менен музыкалык аспаптын коштоосунда бир жакшы ыр тартуулайын. Анан да сүйлөшөлү. Тартуулайлы, баягы ырды аткараардан мурун айтып кетейин, баягы жакын деле чыккан ырдан баштайын. Дос жөнүндө жакын деле жаңы ыр жаздым эле. Ушул акыркы убактарда сен өзүң айтмакчы, азыркы убактарда ошол ырларды өзүм жазып жүрөм. Шабдан. Ошол ырлардан, акыркы ырлардан бирдир тап берем. Өзүңүздүн ырларыңыздан, сөз обону өзүбүзгө таандык. Интернет железине жакын деле чыкты. Ошол ырлардан достор үчүн. Ahiret teve içtik
Koşuna volkan dostum. Peygamber aytkan amanat dostum, kıyanat kılıp жүрбөйлү. Жүрөктөргө такалтырып дос, көңүлдүн жибин үзбөйлү. Анташкан шертти сактайлы досум, сыноого сынып чөкпөйлү. Бул өтөр жалган дүйнөдө досум, сыйлашчы өмүр сүрөлү. Жөлөк болуп турмушта өргө тартчы жан досум, акыретте бейишти кошуна волкан досум. Төш кагышып анташкан сүзүнө бекшер досум, дүнүйө эмес сыйманга бай бололу кел досум. Жандуу үн, жакшы ыр, 5 каналда түз эфирде Ак Чөнбөк программасына алкагында жаңырып жаткан учуру, урматтуу теле көрүүчүм, айтат эмеспи элибизде. Эгерде досуңдун канчалык дос экендигин билгиң келсе, же болбосо ал инсандын канчалык достукка бекем экендигин билгиң келсе, турмуштагы өйдө ылдый окуялар баарын далилдеп коет деп. Турмушта кандай гана учур болбосун, жаныбызда сырыбызды билген, биздин сыныбызды билген достор көп болсун деген тилек айталы. Сиздер болсо 5 канал Ак Чөнбөк программасын көрүп жаткан учуруңуздар. Данияр алда айтпадыңызбы? Бая өзүмдүн сөзүмө оонума таандык ырларды аткарып жатам депчи. Ошону менен бирге башка көрөрмандар же болбосо ушул социалдык тармактардан, ааламтордон сизди көрүп жаткан көрүүчүлөр кандай пикир айтат? Бирок мен өзүмдүн пикиримди айткым келип турат да. Сиздин ушул ырдап жаткан ырыңыз, анан үнүңүздү салыштырып келе турган болсок, кадимки Ибрагим Жунусов агабыздын ошол эле бир учурда кыргыз эстрадасына бир бурулуш жасаган Кудайберген Кутуев агаларыбыздын үндөрүнө сиздин үнүңүз бир окшошуп кеткен жагдайларды байкап атабыз да. Ошол кишилердин ырларын ырдап жүрөсүз, окшоштурат, бирок мен окшоштурбойм деле. Неге окшоштурбайсыз? Билбейм, анан эми аны көрүүчү угарман өзү билбесем, бирок негизи баягы азыр баягы TikTok негизи элдин катмарына сиңип көпчүлүк ошол жакта болуп атпайбы? Ошол жактан комментарийлер келет. Биз азыр өзүбүздүн ырларыбызды көбүнчө TikTokто өзүбүздүн жеке баракчабызга жүктөп калып атыкпы? Ошол жакта сен айтмакчы, ошо Ибрагим Жунусов деген билдирүүлөр келип атат. Мен деле окудум. Кутуевке окшоштурат, өзү Бек агабызга окшоштурат. Эми биз ошол муун, биз бала кезде ошол муун менен чоңойдук да. Ошол кишилердин ырларын угуп, ошол кишилердин ырларын угуп, Бектин ырларын, Кудайберген агабыздын ырларын угуп, ошол багыт менен келатабыз да. Ошол биз жаш кезде ошол баягы ачылыш жасап эстрадага элдин катмарына сиңип, эл катары биз ошол кишилерди угуп, окшошкон жерлер болсо керек, ошолордон таасир алсак керек. Азыр алдыда дал ошол инсандардын ырларынан ырдайлыбы анда? Мел Ибрагим Кутуевдикинен ырдайлы? Ибрагимдикинен ырдайлы. Ибрагим Жунусовдун Ибрагим агайдыкынан ырдайлы. Негизи сен айтып атып Ибрагим Жунусов, негизи Ибрагим агайды мен сыйлайм, урматтайм. Талкууга эмгеги менен кыргыз элине эмгек кылды. Бирок мен ырларын жакшы билет экен, бирок эл жалпы эл билген эл аманды ырдайбыз го дейм, Тарик ошодон бир куплет ырдайлы. Мен негизи ал кишинин ырларын ырдап турам. Yıldız bolup
Азаматсыздар, расылык билдирели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай жагымдуу ырдан кийин көрөрмандардан келип түшкөн билдирүүлөр да бар. Акыркы сандары 040 менен аяктаган абонент көрөрманыбыз пикир калтырган учуру кутманды кечиңиздер менен. Үнүңүздөргө береке, талантыңыздар ташкындай берсин. Чындыгында жандуу үн менен ырдаган баары бир башкача болот. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Жандуу менен көптөгөн жакшылык тойлордо, ошону менен бирге эле теле берүүлөрдө көбүрөөк чыгып турсаңыздар аябай ыраазы болот элек. Анткени жандуу менен ыр уккандай болосуң го дейт. Акыркы сандары 040 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Акыркы сандары 211 менен аяктаган абонент. Жалпыңыздарга салам айтабыз. Еламанды укканда бир убактагы жаш кездеги учурлар эске келди. Чындыгында сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Талантыңыздар ташкындай берсин. Үнүңүз чындыгында Ибрагим Жунусовдун үнүнө окшошуп кетет экен дейт. Акыркы сандары 211 менен аяктаган абонент. Дагы бир билдирүү бар. Акыркы сандары 363 менен аяктаган абонент. Салам айтабыз барыңыздарга. Үнүңүздөргө береке. Жандуу менен мүмкүн болсо эфирдин жүрүшүндө дагы да көбүрөөк ырдап берсеңиздер, авторлук ырларыңыздардан болсо күтөт элек дейт. Акыркы сандары 363 менен аяктаган абонент. Азыр жана Еламан деген ыр биз жаш кезде дагы аябай көп угуп калдык да. Азыр көрөрмандар да айтып атпайбы? Бир балалыкка бир барып келгендей болдук. Жакшы бир сезим калтырдыңар деп. Азыр эгер мүмкүн болсо жана алдыда сөз болуп калды. Кудайберген Кутуев агабыздын ырларынан дагы жаңыртсак. Кандай дейсиздер? Макул. Эми ырдап берели. Шабдан силерге мырзабай көрөрмандар кайрылып, сен айтсаңыз ырдай беребиз. Азыр маданият министрлигине ыраазычылык билдиребиз. Анткени баягы фонограмма деген нерсени жоюп койбодубу? Жандуу үндө, жандуу үн бул сонун нерсе да. Кудай буйрса, Муктар акем экөөбүз жакшы тилектер бар, ниеттер бар, жандуу концерт коебуз дегенчи. Баягы элдер жакшы укса, жакшы кабыл алса. Анда баягы Кутуев аткарып жүргөн Бек Борбиевдин ырын ырдап берели, Муктар аке. Эсиң деп аягансып баягы карайсың деген нерсе.
Жылыт албайм өткөн сүйүм аны танбайм эми сенин башка сүйгөнүм Кол чабыш керек ушулеринде. Азаматсыздар, ыраазычылык билдирели. Ушул жерден суроо берейин да. Сиздерде бир аябай кубанычтуу окуя болуп калса, жакшы бир нерсеге күбө болуп калсаңыздар, кандай эмоция билдиресиздер биринчи? Мухтар аке. Ямаха менен билдирип коесузбу, мына тын-тындын айтасыз. Негизи аябай чарчап келсем, бир жакка барсам, негизи чарчоом ушуну менен чыгарам. Жок, ал эмес, чарчоо эмес. Мисалы үчүн, негизи айтам да. бирдемени көрүп калдыңыз да, ушунчалык сизге жакты. Кээ бир кишилер тый ата дейт го. Сиз эмне дейсиз? Мен деле ошол сыяктуу эле болот го дейм. Сиз кандай экен? Мен де мондай да. Бирөөдө негизи бул өмүр кыска да. Адам бири-бири менен сыйлашып, бирөө мисалы бир нерсе кубанып атса, өзүм кубангандай сүйүнөм да, мисалы. Адам ийгилик эле жетсе. Кайсы сөз айтасыз ошол учурда? Демек ак көңүл менен ошон айланып тегерени эле тааныш болсо дачы, угут болсун, ийгилик болсун деп эле ушул тең бөлүшүп негизи ушундай адаммын да. Бирөөдүн кубанычын тең бөлгөн, ийгилик эле болуп турса, ошо бирөө кайгырбаса, бирөө кайгырса кошо кайгырам мен чын. Бирөө кубанса кошо кубанам. Негизи ушундай адаммын. Анда сиз менен жалаң ушул кубанган учурларда гана бир ортоктошмо болду деп айта албай, кайгыруу учур болбосун. Бактыба сиз кандай эмоция билдиресиз деп койбойм тамашалашып. Акыркы сандары 278 менен аяктаган абонент суроо калтырыптыр да, пикири калтырыптыр да. Ошон үчүн мен сиздерден сурап атпаймынбы? Келген СМС билдирүүнү, келген пикирди келгендей окуйун. Орусча, кыргызча аралаштырып жазыптыр. Живой ырдаган вообще зор нерсе да, тем более эскирларга голосуңуз аябай олтурат экен. Мүмкүн болсо эфирдин жүрүшүндө Ананайын деген чыгарманы ырдап беришсеңиздер аябай сонун болмок дейт. Акыркы сандар 278 менен аяктаган абонент. Жана адам ушулдай бир жакшы нерсеге көп болгондо, жана ит капканда эле бир жана кудулар айтып коет го. Ата деп бир башкача тилдер менен сүйлөбөйсүң депчи. Ошол сыяктуу болуп, бир өзүңө жаккан нерсеге көп болгонуңда бир башкача сөздөр чыгып кетет го, бир кубанычтынчы. Дагы бир смс билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутман жалпыңыздарга салам айтабыз. Данияр бизге күйөө бала болот, таланты бар. Талант ташкындай берсин. Үй бүлөлүк бакыт, чармачылык, ийгилик каалайбыз. Көптөгөн бийиктерден көрөлү. Алга карай кадам таштай бер дейт. Акыркы санары 681 менен аяктаган абонент. Дагы бир чарба көрөрманыбыз бар. Жалпыңыздарга салам айтабыз. Мүмкүн болсо эски ырлардан ырдасаңыздар, үнүңүз аябай ошого дал келет экен дейт. Акыркы сандары 774 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? 5-каналдын жалпы жамааты Өзгөн районуна караштуу Большевик айылында жашап жаткан жалпы Большевик айылынын тургундарына салам айтабыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, элибизде тынчтык болсун дейт. Айтып өтөлү, бүгүнкү эфирдин конокторуна ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз дагы, чыгармачылык ийгиликтерди, таалай жакшы ырларды ырдап, элибизди сүйүнтүп кубантып жүрө бергиле. Жакшылык тойлордо дагы жандуу ырдаган мырзалар окшойт дейт. Акыркы сандары 414 менен аяктаган абонент. Эски ырлардан мүмкүн болсо ырдасаңыздар күтүп атабыз дейт. 0774 менен аяктаган абонент. Макул, өтө берели. Кайсысын алып каралы? Кайсыдан ырдайсыз? Жана Айзадан ырдап көрчү. Айзадан ырдайлы. Эски ырлардан ырдап, биз 90-жылдардагы ырлардан ырдап берели. 90-дон бери карай келаткан. Бери карай келатабыз, анан аркы ырларды деле ырдайбыз, бирок эми Kalgan garip yaşın sepse, çürüdün yaş gezerde keler.
жазуучу, аткаруучу Сайып Батырбековдун Сүйүү балы деген чыгармасы 5-каналдын Акчанөк программасы алкагында жаңырып жаткан учуру студиябыздын меймандары бүгүнкү кечте жалпы көрөрмандарды 90-жылдарга ырлар менен алып барып жаткан учуру ошону менен бирге эле СМС билдирүүлөр дагы бар. Кутман кечиңиздер менен. Мухтар чындыгында жакшы музыкантсың дейт, чыгармачылык ийгилик каалаймын, кайсы гана учур болбосун дээрине жеткизип чыгарма дээрине жеткизип ойнойсуң дейт. Данияр мырзанын үнүнө береке, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кудайберген Кутуевдун үнүнө аябай үнү окшош экен. Кудайберген Кутуевдун ырларынан ырдалбай калган ырларынан мүмкүн болсо дагы да иштеп эл алдына көбүрөөк ырдап чыгуусуна тилектеш элек, сунуштайт элек дейт. Акыркы сандары 560 менен аяктаган абонент. Дагы бир СМС билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Үнүңүздөргө береке. Азаматсыздар, чындыгында аябай жакшы эфир болуп жаткан учуру жакшы ырдайт экенсиздер. Өмүрүңүздөр узун болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайт элек деп акыркы сандары 552 менен аяктаган абонент пикирин калтырып жаткан учуру. Ассалому алейкум, Мухтар, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Саламым менен Айдар Байкең дейт. Акыркы сандары 202 менен аяктаган абонент пикирин калтырып жаткан учуру. Саламатсыздарбы? Кайнар айылынан сиздерге салам айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун, жакшы ырларды ырдап эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер дейт. Акыркы сандары 821 менен аяктаган абонент. Дагы бир СМС билдирүү бар. Салам айтабыз дейт. Жакшыларым, бул аткарууда Сүйүү балы деген чыгарманын Кудайберген Кутуевдун өзүндөй кылып ырдадыңыздар. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз дейт. Алайкуудан салам айтабыз. Бар болуңуздар дейт. Акыркы сандары 669 менен аяктаган абонент. Дагы бир пикир бар. Саламатсыздарбы? Сураныч. Мен сиздерге бир суранайын дедим эле дейт. Урматтуу эле көрүүчүм, эфирден сырткары учурда байланышыңыз. Эгерде жакшылык кечеге чакыра турган болсоңуз, эфирден сырткары учурда байланышып, сиз менен байланышка мүмкүнчүлүк болот. 5-канал ишиңиздерге ийгилик болсун, үнүңүздөргө береке. Алайдан сиздерге салам айтабыз. Мүмкүн болсо, жандуу менен дагы жакшы ырларды ырдап берсеңиздер дейт. Акыркы сандары 013 менен аяктаган абонент. Азыр көрөрмандарыбыз айтып атпайбы? Кудайберген Кутуевдун ырларын ошо ырдап чыккан, ошол убакта ырдап чыккан ырларынан депчи. Көпчүлүк учурда ошол туулган күндө ырдалган ыры көп ырдалат, Сүйүү балы көп ырдалат. Кудайберген Кутуевдун ырларынан. Ошону менен бирге эле Бекбаровдун ырларынан эсептеп келе турган болсок, азыркы ушул жел кыяк ойнойбу, гитара ойногон балдар болобу көпчүлүгү Бекбаровдун ырларын көп аткарышат да. Анан сиз өзүңүз дагы азыр ушул мурдакы аткаруучулардын, авторлордун ырларынан эмес, өзүңүздүн автордук ырларыңызга көбүрөөк басым кылып атасыз да. Бул нерсени мындай эри шаркага алып кетүү менен болот бекен? Негизи болот. Эми эски ырларды деле жаңылап иштеп чыкса жакшы нерсе, бирок азыр эмнеге бурчу көп болуп кетпеди? Анан баардыгы эле мурунку ырларды ырдап атат да. Азыр мисалы мен ырдаган ырларды жок дегенде бир 5-6 ырчы ырдаган да. Ырдашып атат. Өзү вариантында. Анан мен ичине бир мен ушул илгертен ыр жазчумун. Анан баягы орто жолдо чыгармачылык иши болбой эле деп ойлоп анан таштап койдум эле, бирок айтып кетпедим башында. Тойдо жүрөбүз, кафеде, ресторандарда ырдадык. Колбостон ушул жумуш келет экен, анан чыгармачылык кое бербейт экен. Анан ыр жазсамбы, бир элге бир жагымдуу, жакшы, жаңы ырлардан жазсамбы деген ой келип, анан ошол ырларым бар эми саналуу. Азыр анда кайсы ырларды ырдайлы дагы? Кандай кааласаң, 90-жыл болсо 90-жыл. Кеттик анда, кайра 90-жылга баралы. Жана бирөө сурап кетти, анан айында сурап кетти, анан айым ушул 90-жылдар аябай хит болгон чыгарма, ошону азыр деле өзүнүн популярдыгын жоголот элек да. Анын угуучулары бар. Бар экен ошону.
ыраазычылык билдирели. Данияр Беке, көрөрманыбыз бул жерде пикир калтырып атат. Чаткалым деген чыгарма сиздики да? Чаткалым деген чыгарманы эгер мүмкүн болсо эфирдин жүрүшүндө ырдап берсеңиз деп суранып атат. Эгерде дал ушул ыр сиздики да өзү, Сиз ырдап жүрөсүзбү ушул ырды? Чаткалым деген жаңы ыр бар да. Ошол меники. Сиздин ырыңызбы? Анан чаткалым деген эски да ыр бар. Ошонун кайсынысы? Азыркы жаңысы сиздики? Жаңысы. Эски Ырдасак ал болобу Токон азыр? Эшбаевдики. Даяр эмеспиз да. Чаткалымга даяр эмессиздер, Ал планында жок болчу экен. Үнүңүздөргө береке, абдан жакшы ырдайт экенсиздер. Мүмкүн болсо Кызыл көйнөк деген ырыңызды ырдап берсеңиз жакшы болмок эле. Данияр аке, үнүңүзгө береке. Жакшылыктарды каалайбыз. Чаткалым деген ырды муну кийинки эфирлерде Кудай буйрса ырдап берели деп тилек айталы. Бали айтар элем, Айтматов районунун Акжар айылынан Кылычбек сиздерге салам айтат. Чарбачылык ийгиликтерди каалайбыз дейт. Акыркы сындары 186 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассаламу алейкум. Үнүңөргө береке. Жакшы ырдайт экенсиңер. Рахмат силерге дейт. 919 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам айтабыз. Эгер мүмкүн болсо Орозбек Сапаровдун ырларынан ырдап бериңиздерчи дейт. Эгер эфирдин жүрүшүндө дал ушундай убакыт болсо ырдап берүүгө аракет кылалы. Дагы бир SMS билдирүү бар. Азаматсыңар жигиттер, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болгула, жандуу менен дал ушундай ырлар ар дайым кулакка жагымдуу угулат дейт. Акыркысындары 324 менен аяктаган абонент. Кайсы ырды ырдайлы? Кызыл көйнөктү ырдайлыбы? Кызыл көйнөк, чаткалым деген менин ырларым. Жаңы чаткал, анан эски да чаткал бар, алмаш болбош. Автор болуп чыга калды деп, бул Токон Эшбаевдин 80-жылдар чыккан ыр. Жаңы. Бул менин жердештерим билсе керек, ошолор суроо берип атса керек. Анан кызыл көйнөктө мага калема таануу ону менен. Анан мен ал ырларды биз планга коелу элек. Койгон эмес болчубуз, Мухтар акеге айткан эмесмин. Клавишникте бул эми робот эмес болуш керек. Анан мен жаңы ырларыман ырдап берейин. Жакшы болот. Жаңы ыр Кош сүй деген жаңы ырым бар. Соны аткарып берейин, уруксат берсеңиз. Жакшы болот. Sağınsam sanansasam çırak beke
Бишкектер. Бул чыгармада өзүңүздүк, авторлук, негизи бул ырлар менен өзүңүз иштеп, анан угармандарга, көрөрмандарга тартылып атпайсызбы? Бир Кызыл Көнөкчөн деген чыгармаңызга клип тарттыңыз. Бул ырлардын үстүнө качан дагы да көбүрөөк иштеп алып чыгасыз? Бул ыр YouTube'га кетти, клип тартканбыз бул ырга. Анан аз бөлүгү калды, Кудай буйрса. Сүйүнчүлөйм го ошондон. Инем мындай клип тартканбыз. Негизи жана айтып калат эмеспи? Чыгармачылыкта бул толкунда жүрүш үчүн сөзсүз түрдө изденүү, жаңырлар менен жүрүш керек депчи. Анан жаңырларды жаздыртуу, алырды ырдап чыгуу бир топ убакытты түшүп калып калат да. Мисалы үчүн бар отуруш керек, жазаш керек. Анан сизде убакыт кандай? Негизи убакыт аз. Үйдө эми үй бүлөлүү болгондон кийин атнага келинчегим бар, 3 балам бар. Анан баягы сүйүү жөнүндө ыр жазсаң, жактан достор, тааныштар сага эмне болду? Кимди сүйүп калдың дешет. Бул эми чыгармачылык деген үй бүлө башка, чыгармачылык башка. Чыгармадагы ырлар менен эч кандай тагдырма тиешеси жок. Эми идея сунуштаган кишилер бар. Анан эми баягы үй бүлөлүү болгондон кийин үй бүлөнү караш керек, иштеш керек, анан убакыт аз. Анан ошого карабай аракет кылып атам. Ошондон түндө жазасың, анан ушунун баарына түшүнүп аткан жеңиңе рахмат. Ал мени түшүнөт бир жолу неге мындай же убакыттын баарын бияка кетире бересиңби, балдарды карасаң болот, анан эмне ырдап деген бир сөз айта элек. Ошого ыраазымын. Чыгармачылык адамды түшүнгөн киши түшүнөт деп санам, жакшы билесиң. Көрөрмандардан келген пикирлер да бар. Өзүнүн убакыты соңуна келип баратат. Ага чейин биз SMS билдирүүлөр дарегине жеткизели. Assalomu alaykum 5-каналдын жалпы жамааты рахмат айтабыз. Ушундай жигиттерди эл алдына алып чыгып, көбүрөөк ырдатып, көбүрөөк уктуруп турсаңар дейт. Мыкты музыкант жигиттер экен, албан ийгиликтерди каалайбыз. Данияр иним үнүңө береке, сенден ар дайым кыргыз эли жакшы чыгармаларды күтөт. Ой чиркин, силер ырдап жатканда, силер музыка ойноп жатканда 18 жашка келип кеттим го. Рахмат силерге, ар дайым жараткан колдоп жүрсүн. Кеңеш Байкеңден салам айтабыз деп 754 мен аяктан абонент пикирин калтырды. Бали Расылык айтар элем, сураныч, сиздер көбүрөөк ырдап турсаңыздар, жандуу менен жакшы ырдайт экенсиздер дейт. Акыркы сандары 186 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Эски ырларды мүмкүн болсо жаңыртып ырдасаңыздар, сиздерге олтурат экен. Өзгөчө Кудай берген Кутуевдин ырлары. Рахмат сиздерге. Расылык билдиребиз дейт. Акыркы сандары 074 менен аяктаган абонент. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен 5-каналдын Акчөмөк программасы соңуна келип жетти. Студиябыздын меймандары ырчы аткаруучу, тамада алып баруучу Данияр Дурусбеков жана музыкант Мухтар Жалилов агаларыбыз болду. Силерге расылык билдиребиз. Ар дайым эл үчүн жакшылыктын жарчысы, жакшылыктарда кызмат кылып жүрөңүздөр. Ырларыңыздар дайым жакшылыктарга жаңырсын деп тилек айталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен 5-канал Акчөмөк программасын жыйынтыктайбыз. Атчоом Шабдан Гүлжигитов, биздин башкы режиссерубуз Бакыт Качкынов жана өн режиссерубуз Мурат Ахметовторго расылык билдиребиз. Ар дайым жакшылыкта, бепилчиликте жолугалы, түнүңүздөр бепил болсун. Ар дайым жакшылыктын гана жарчысы бололу. Бар болуңуздар.